Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде апталык жаңылыктар түрмөгү менен Оштунун жаштык телестудиясы, сиздер менен мен Нурис Абдиев. Бүгүнкү чыгарылышта билим алуунун эртегечи жок. Ош технологиялык университетинде Маматалиева Флора Туркменовна өзүнүн 77 жаш курагында кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоду. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин биринчи курстарынын тушоо кесүү аземи өткөрүлдү. Окуу жайдын Америка маалыматтык ресурстук борборунда биздин университетте билим алып жатышкан студенттер Хэллоуин майрамын белгилешти. Камашоо лигасынын салтын улай технологиялык колледждин ар кайсы багытта билим алып жатышкан студенттердин арасында күлкү таймаш өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Билим алуунун эртегечи жок. Ош технологиялык университетинде Маматалиева Флора Туркменовна өзүнүн 77 жаш курагында биология илимдеринин кандидаты диссертациясын ийгиликтүү коргоду. Флора Туркменовна бул аракети менен бүгүнкү күндөгү кыргыз коомундагы зор жетишкендиктин үлгүсүн жаратып, биздин мамлекетибиздин келечегин түптөөчү жаштарыбызга жол көрсөтүүчү катары эң негизги биздин университеттин тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калуучу ийгиликтин башаты болуп калды. Маматалиева Флора Туркменовнанын билим берүүдөгү көп жылдык тажрыйбасынын жыйынтыгы өзүнүн улгайган абалына карабастан илим изилдөөнү максат кылып, анын аягына чыгып, белгилүү деңгээлде кыргыз илиминин өнүгүшүнө салым кошуусу болуп эсептелет. Ал 03-02-08 экология шифри боюнча биология илимдеринин кандидаттык окумуштуулук даражасын өнөр жай ишканаларынын ишмердүүлүгүнүн айыл чарбасына тийгизген таасири жана ага экономикалык баа берүү, Ош шаарындагы Ош Акташ ачык акционердик коомунун мисалында деген темада коргоду. Флора Туркменовна билим берүү чөйрөсүнө кеч аралашып, ошондой эле илим изилдөөгө да кеч киришкенине карабастан, бүгүнкү күндө көп эле жаштардын колунан келе бербеген иштин аягына чыгып олтурат. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты Маматалиева Флора Туркменовнанын илим изилдөődөгү талабаган эмгегинин натыйжасында жараткан ийгилиги менен куттуктайт. Благодарна то, что они слушали, на расстоянии мучились, связи срывались. Но я хочу сказать, Саматович, я хотела сказать, что первые годы моей жизни прошли в Ленинабаде. Я работала инженером-технологом на Ленинабадском молочном комбинате, заводе. Многое изучила, ездила за продукцией в Урмитан, где Садриддин Айни, писатель, Садриддин Айни. Я очень благодарна. Местные люди помогли мне разобраться в весах. Я товарные весы не изучила в институте, нам не преподавали. Они мне помогли. Простые таджикские люди, я им благодарна, низко склоняю голову. Спасибо за то, что вы сегодня слушали меня, терпели, мучились. Я благодарна вам. Студент латын тилинен которгондо кандайдыр бир нерсеге кызыгуучу, ал нерсеге умтулуучу жана жогорку окуу жайларда билим алуучу адам дегенди билдирет. Бүгүнкү күндө студенттердин саны боюнча дүйнө жүзүндө Америка Кошмо Штаттары алдыңкы орунда турат. Бул мамлекеттин студенттердин саны дүйнө жүзү боюнча калкынын саны көп деп саналган Кытай, Индия жана Япония мамлекеттеринин студенттеринин санын бириктиргенден да көп. Ал эми биздин мамлекетибизде билим алууну максат кылган жаштардын саны убакыт өткөн сайын артууда. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультеттеринин студенттери окуу жайга кабыл алуу же тушоо кесүү аземин өткөрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу мыйзам ченеми, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Бул өзгөчө топтун эң негизги максаттарынын бири болуп, өз убагында татыктуу билим алып, белгилүү бир кесиптин ээси болууга умтулуу болуп эсептелет. Бул максатта бүгүнкү күндө биздин университетте да билим алууну көздөп келген жаштардын саны арбын. Окуу жайдагы эң чоң факультет болгон технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин биринчи курска кабыл алуу аземи өткөрүлдү. Факультеттин жамааты быйылкы окуу жайдын босогосун жаңыдан аттаган студенттерди куттуктап, жетекчилик тарабынан каалоо тилектер айтылды. Активдүү позицияда болгула деп айтып келатам. Активдүү позициянын бир жолу ушул спорт болуп эсептелет. Спортто өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтө алган, өзүнүн ким экендигин даңазалай алган адам башка жолдон дагы, турмуштан дагы, илимден, окуудан, коомдук иштерден дагы өзүнүн ордун табат. Келечекте өзү жакшы адис болуп көрсөтө алат. Бул спорттагы өзүн көрсөтүүнүн бир жолу. Силерге
ушундай ийгиликтерди камсыз кылып келатканыңарга ыраазычылык билдирүү менен мындан кийинки окууларыңарда, кийинки келечекте дагы чоң ийгиликтер жаратат, өзүңөр үчүн жакшы билим алат, жакшы тарбия алат, жакшы адис болуп жетилет деп ишенебиз. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963 жылдан Фрунзе политехникалык институтунун Кыргызстандын түштүк аймагындагы жаштарды техникалык багыттагы адистикке үйрөтүү максатында бир бөлүм болуп ачылуу менен башталган. Жарым кылымдан ашык убакыттан бери өлкөбүздүн эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген жогорку квалификациялуу адистерди даярдап берди. Ал эми учурда университет өз заман талабына ылайык адистерди даярдоодо эл аралык стандарттагы билим берүү системасы менен иш алып барууда. Студенттерге билим берүүдөгү жогорку жетишкендиктердин ээси болуу менен жаңыдан окуу жайга келген жаштарга дагы өзгөчө кам көрүүдө. Студент деген ким? Студент деген ал универсалдуу адам болуш керек. Студенттик өмүргө башта 5 жыл, 6 жыл убакыт берилчү, азыр мына баллондук системага 2 бактычы билим системасына өткөндөн бери 4 жыл убакыт болуп калды. 4 жылдын ичинде баардыгына үлгүрүш керек. Эмнелерге үлгүрүш керек? Окууга, мыкты кадр болууга, ошол тандаган адистиңдин мастери болууга, устасы болууга, анан коомдук иштерге катышып, мыкты оратор болуп сүйлөгөнгө, курстарга, кружокторго катышып, кыскасы универсалдуу адам болуш керек. Анан негизгиси адам болуш керек. 4 жылдын ичинде адам деген тарбияны алып чыгыш керек да. Биздин окуу жайдын жетекчилердин, ректораттын, ушул мен жетектеген департаменттиндагы миссиясы мыкты адис менен кошо тарбиялуу, коомго аралашып кете ала турган, адамдар менен сүйлөшүп кете ала турган, өзүнүн жумушун алдыга жылдыра турган адамды тарбиялап чыгыш керек деген принциптебиз. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети окуу жайдагы эң алдыңкы факультеттердин бири. Мында билим алып жаткан жалпы студенттердин арасынан окууда жана коомдук иштерде активдүү катышкан студенттер спортто ар кандай шаардык, областтык, эл аралык деңгээлдердеги мелдештерде чемпиондук наамга ээ болгон спортчулар чыгышкан. 2018-2019 окуу жылынын башталышындагы окуу жайда өткөрүлгөн биринчи курстар аралык спартакиадада дагы бул факультеттин биринчи курстары алдыңкы орунду камсыз кылышты. Ошондой эле алардын мындан ары да көптөгөн ийгиликтерди жаратууларына факультет жамааты терең ишенимде. Бул деген ошончолук чоң ийгиликке жетип кет дегенге жатпайт, бирок ушунда бар аракет кылса дагы болот деген ой менен биз төмөндөгү студенттерди факультеттин ардак грамотасы менен сыйлап атабыз. Текебаев Бекжан, ГСП 18 тайпасының Студент бул латын тилинен которгондо талыкпай иштеген же изденүүдө жүргөн адам деп которулат экен. Жогорку жана орто окуу жайда окуп жаткандардын баары ушундайча аталат. Бул атталып жүргөнгө татыктуу болуш үчүн ошол сөзгө талап кылынган бардык жүрүш-туруш эрежелери, интеллектуалдык деңгээл, илим, билим, маданияты сыяктуу көптөгөн сапаттарга ээ болуу керек. Албетте, ар бир студент болууну каалаган адам талапка жооп берүүдө өзүн өзү талыкпай тарбиялоонун үстүндө иш алып барса, алардын ар биринен биздин коом күткөн мыкты кадр, мыкты инсан чыгат. Дүйнөдөгү эң күчтүү күч бул жаштар болот. Жаштардын интеллекти жогору катмары студенттер болот. Студенттер жаштардын локомотиви деп эсептелет. Илимде болобу, иште болобу, жашоодо болобу, дайыма алдыңкы орунда жүргөн, баштаган, башкарган катмар студенттер болот. Ал эми статусуңар ушундай болот. Ушул оор заманда, экономикалык татаал заманда мамлекеттин заказы менен бюджеттик орунда отургандар. Ал болбосо ата-энесинин каржылоосу менен келечегине үмүт кылып, биликтүү инсан болсун деген жаштар студенттик статусту алып окуп жатасыңар. Жаштар саясаты коомдун, анын ар кандай топторунун, социалдык институттарынын, калктын өзүнчө чоң демографиялык тобу сыяктуу жаштарга мамилеси, ошондой эле жаштардын өзүнүн калктын башка топторунун жана катмарларынын, социалдык институттарынын жана адамдарынын институттарга, коомдук баалуулуктарына болгон мамилеси катары аныкталат. Ал эми келечекте мыкты коомду кура турган жаштарыбыз биздин коомдо аларга карата болгон камкордуктун чеги катары билим берүүдө жакшы шарттарды түзүп берүү менен шартталат. Алардын ар биринин талабын эске алуу менен чыныгы өнүккөн келечекти кура алабыз.
Ушул кыска убакыттын ичинде биздин биринчи курстардын эң таланттуу экендигин көрдүк. Алардын ичинен биздин Жазел деген би тобубуз кыска эле учурда алар түзүлүп мыкты бийди көрсөтүштү. Өзүңүздөр көрсөңүздөр баалайсыздар. Ошондой эле биринчи курстагы окуган Тахмина деген кызыбыздын дагы оонунун үнүн укканда укмуш сонун ырдаганын байкайбыз. Биздин биринчи курска ушунчалык таланттуу жаштар келгендигин менен мен аябай сыймыктанып кетем. Учурдан пайдаланып бардык студенттерди Ош технологиялык университетинин, ошонун ичинен технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин жалпы студенттер жамаатыны келе жаткан жаштар күнү, ошондой эле студенттер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мен факультеттин студенттери катары бүгүнкү кечени өтө жогорку деңгээлде өттү деп баалаймын. Менин оюмча, студенттердин купулуна толгон кечелердин бири болду. Бул кече аябай кызыктуу өттү. Ушул кечени уюштуруп берген факультетибиздин деканы Жорокулов Дүйшөн агага терең ыраазычылык билдирем. Бул факультеттин мугалимдерине терең ыраазычылык билдирүү менен алар дайым бизди колдойт жана ошондой ушул кечелерди өткөрөт. Жана ошондой эле бүгүнкү кечеде атайын студенттерге стимул катары аларды келечекке болгон багытын алдыга жүргүзүү катары аларга ардак грамоталары тапшырылды. Биз ыраазычылык билдиребиз. Ал эми студенттерге айтарым болсо, ушундай темп менен, ушул даража менен, ушул көрсөткүч менен алдыга аракет кылуусун каалаймын. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин майрамдык салтанаты шаңдуу уланып, жагымдуу маанай тартуулаган ыр бийлер менен коштолду. Жыл сайын 31 октябрда белгиленген бул майрам Канадада жана Америка Кошмо Штаттарында кеңири тараган. Бирок Хэллоуинге байланыштуу каада-салттар дүйнөнүн чар тарабына жайылган. Айрым жерлерде аталыштары гана башкача болбосо, рухтардын дүйнөсү менен, анын ичинде арбактар, жез кемпирлер, ал тургай шайтан менен жин перилер менен байланышкан ушул сыяктуу майрамдар белгиленет. Дүйнө жүзүндөгү көптөгөн адамдар Хэллоуинде жана башка ушул сыяктуу майрамдарды рухтарга ишенгендиктен эмес, көңүл ачканга жана балдарынын чыгармачылыгын өстүргөнгө өбөлгө түскөн майрам катары көргөндүктөн эле майрамдашат. Ал эми биздин университетте англис тилин тереңдетип үйрөтүү жакшы жолго коюлгандыктан америкалыктардын бул майрамын белгилешет. Тамашоо Кыргызстандагы белгилүү оюндардын бири. Тамашоодо ар түрдүү чөйрөнүн командалары ар кандай темага импровизациялоо, берилген суроолорго күлкүлүү жооп берүү, атайын даярдалган интервьюларды коюу жана башкаларды аткаруу менен таймашышат. Бул салт 10 жылдан бери туруктуу уланып, жаштар арасында кеңири таралып, ошол эле учурда коомдогу көрүнүштөрдү тамаша көрүнүшүндө сахна аркылуу эл арасына алып чыгуу менен көпчүлүктү кабардар кылуу идеясы ишке ашырылууда. Биздин окуу жайдын технологиялык коллежинин ар кайсы багытта билим алып жатышкан студенттердин арасында да тамаша өткөрүлүп, жеңүүчүлөр өз байгелерине ээ болушту. Кененирээк кийинки материалда. Жаңы дем, жаңы күч, бирок эски кийим менен. Рамазан, сен токтосоң, бул жерде эң негизги нерсени унутуп койдуң да. Эмес айтып алдымбы? Жок, саламдашың туура. Просто бул жерде биринчи тамашаны ачып берем деп Кыргыз Республикасынын президенти келген да, Сооронбай Жээнбекович. Биринчи ошондон ачып бербейлиби, кандай дейсиң? Макул. Кол чабы менен тосолор, Сооронбай Жээнбеков. Качы. Дорогие соотечественники, присутствующие, урматтуу мекендештер, айтып кетерим мына. Өткөндө шайлады, мына. Менин мына Оштун мына 95 балет мешелеп жүр. Рахмат, туугандар, айтып коюн, рахмат. Ана, жакшы өкам, жакшы кайда боласың, мыналар атайын коллежине келди, өкам, диплом бер, өкам, болот, өкам, айтып коюн, берет, рахмат, тамашаны жакшы өткөрүп алды, рахмат. Эмесе биз тамашабызды баштайбыз. Биринчи эле тамашабыз тойдон кийин болгон окуя. Жан. Той дагы өттү. Той жаман сонун болду, а?
Айрыкча мына жакшылык, жоомарт деген алып баруучулар сонун алып барды, мага жакты. Билесиң го жаган, мен ордем, ол үкадарымдем, алып барып берет да, жакшы алып барды бирок, жакшылык өзүм үкам го сала кетем. Ошо Бегимай деген да ырчыларды алып барып, бишилерди алып барып, той кызык болду өзү негизичи. Бегимай да жакшы өзү. Жан, не кылайын эми, той бүттү. Билбейм. Жан күчүнө эс алып дегенде, укта, өтө кең эле кылып. Анда мен шарт эле чыгып, бет колумду жууп, кийинип келе калайынчы. Болду жан. Жан, болбойсуң. Жан, сен ба? Oh my god! I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Yeah. Не болайын образға кіріп кетті ғой. Дарысын бергіле. Дарысын бергіле. Дарың ішіп анан кел. Балдар біз баштайға. Ассаламу алейкум. Балдар, бүгін өзгөчө келдім. Бүгін жарышымыз керек та. Кімде қандай тамаша бар? Менделер бар досым. Жарап тұрғандар бар, жарап. Қолдап тұрасыңар ғой? Öyle. Қолдап тұрғандар, зал. 2018. Самса, покорила меня узкая самса. Выбирай, зачем перештям теперь-то? Если брови твои будут снова. Если не излесіңер, біз жаман қуатқа толған командабызға энергияны топтап жарый беріп, Емичи. Жарабыз бі? Жарабыз. Достар ғана жарайық, біз Корея таңдап жатқан үшін. Көңіл тұрағыз достар, Miss Korea 2018 Гран-придің иесі Ким Чан Куин 45-ші район 45 квартира 8 Құттықтайыз. Біз интернетте дүң деп жарған Конор менен Хабибтин жолугушусу болду. Ошол жолугушуу Кыргызстанда болбосо анда болмок. Болгону да Ошто, болгону да азыр жерде. Болбосо анда болмок. Ladies and gentlemen, встречай бойцы из России. Хабиб Нурмагомедов. Ол менин фамилиям. Кечесер адашып кетме? Бойцы из Ирланды. Конор Макгрегор. Ол менин фамилиям. Короче, эне салмаша болот. Айтмырза, Конорос не дейсіз? Ой, Конор, сіз не дейсіз? Хабибті жыртып тұра, толғы бұрынды. Айтпен ұятты, Сесіңбеске. Не дейін, қармашқан олар үзілбесін, бақытлы олар. Мен ішпелмей намаз оқып. Достор, көрөбүз баарыбыз колдонгон соц тармактардын биринде историяга киргизген сүрөттөрдөн бир көрүнүш көрсөтөлү. О, доскем, нерге сүрөттө чыгып койлу. Болду.
преске чыкпайт ачууда. О, доске эми окшошту. Урматтуу студенттер, мына бүгүн биздин окуу жайда аябай бир чоң майрам болду. Анткени биздин таланттуу студенттер аябай өзүнүн жакшынакай өнөрлөрүн көрсөттү. Мен кубанып отурам, былтыр биринчи курска келген студенттерим быйыл жакшы эле талпынып, жакшы бир өнөрлөрүн кеңири сахнага чыгышты үйрөнүп калыптыр. Бул да болсо бир эң жакшы. Мен мына жерде бир эки бабадан айткым келет. Бул да кичине кыйналса, быйыл абдан сонун болуп өзүнүн өнөрүн кеңири көрсөтө алды. Мен айтар элем, барыңыздар, мына ушундай куттуу залга чыгыңыздар. Негизи эле Кыргызстандын келечеги жаштар дейт, жаштар эми ар түрдүү да. Мен ойдот элем, мен өзүм эсептейм, мына ушул Кыргызстандын келечеги жаштар, бирок ошол жаштардын ичиндеги мына ушундай кеңири маданий чөйрөгө катышып, өзүнүн талантын ар тараптан көрсөткөн студенттер бул бир эле өзүнө эмес, Кыргызстанга дагы салым кошо алат. Анткени кийинки турмушунда дагы үй бүлөсүн мыкты багып, ошону менен бирге эле мамлекетке, эл журтуна, туугандарына жакшы көмөк көрсөтө алат. Ошондуктан ар дайым сахнага чыгып, өзүңүздөр талантыңызга көрсөтүңүздөр. Команданын баардыгы эле эң мыкты. Сиздерге рахмат. Аябай сонун би өнөрүн көрсөтүштү. Би дагы өзүнчө бир түйшүк, бир эле кыймыл жасоо өзүнчө бир чоң түйшүктү жаратат. Абдан сонун жакшынакай биринчи курстар келип отурат. Сиздерге дагы ийгилик. Бул эми конкурс деп кой, жарыш, жеңесиздер дегендей, андан эч капачылык болбосун. Мындан да дагы да алдыга ултуп, келип катышып, кандай иш-чара болсо катышыңыздар. Сиздер менен Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мүнөттөрүндө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.